Бүгін болып өткен окуялар, жаңалықтар жана күн жыйынтыгы менен Ак Кеме студиясында сиздер менен Адилет Амангулов, саламатсыздарбы? Бардык эле медицина кызматкерлерин ушул келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Буюрса ушул майрамды ушул орунду жеңип тоссок деген тилектемин. Буюрса ошол күнгө жетели. Баарыңыздарга ден соолук, мурунку иштегендей режимде иштеп калайлы буюрса. Ош эл аралык аэропортунда 5-июлда Аэрофлот авиакомпаниясынын Москва-Ош багыты боюнча чартердик каттамын тосуп алышты. Кыргызстанга Россиядан 336 Кыргыз Республикасынын чораны кайтып келишти. Каттамга Россиянын жогорку окуу жайларында окуган студенттер, төрөтү жакындап калган кош бойлуулар жана жаш балдары бар аялдар, ошондой эле мекенине чукул түрдө кайтышы керек болгон себеби бар жарандар. Мисалы, оор илдети барылар, жакында эле хирургиялык операция жасаткандар, жакындарынын кайтыш болушу жана башка оор турмуш кырдаалдарына кабылгандар киргизилген. Бишкекке Москвадан Кыргызстандын жарандары учуп келишти. 5-июлда Манас эл аралык аэропорту Москва-Бишкек багыты боюнча Аэрофлот авиакомпаниясынын чартердик каттамын тосуп алышты. Кыргызстанга Россиядан 424 Кыргыз Республикасынын жараны, анын ичинде 26 жаш бала кайтып келди. Кыргызстанга Россиядан мекендештерибиздин арасындагы медицина кызматкерлери жана практикалык дарыгерлер коронавирус инфекциясы жана стационардан тышкары пневмония менен ооруп жаткан бейтаптар дарылап жаткан кыргыз медиктерине чын ыкластан жардам берүүгө келишти. Кыргыздын оор кырдаалында Райымбек Матраимов тездик менен стационардык ооруканаларды ачып баштады. Исмаил Матраимов кайрымдуулук фонду Райымбек Матраимовдун темилгеси менен Кыргызстандагы оор абалды эске алуу менен COVID-19 илдети менен күрөшүү акциясын улантууда. Депутат Искендер Матраимовдун билдиргениндей, Исмаил Матраимов кайрымдуулук фонду Кыргызстанда эбегейсиз тездик менен тарап жаткан COVID-19 илдети менен күрөшүү акциясын улантууда. Белгилүү болгондой, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков ар бир кыргызстандыкты бул кырдаалда кайдыгер карап турбай элге кол сунуусун, ак халатчан өмүр сакчыларына колдоо көрсөтүү керектигин айткан эле. Акыркы 4 күн ичинде Райымбек Матраимовдун командасы Бишкекте жана Ошто стационардык ооруканаларды ачуу менен алек болду. Бишкектеги Риксон мейманканасынын базасында 60 орунду оорукана, Элдорадо соода борборунун аймагында 200 адамга ылайыкталган стационар, Ошто Андрос Ош көп профилдүү оорукананын базасында дагы 35 орунду ооруканалар ачылды. Жада калса Эрем спорт комплексин стационар катары пайдаланууга берүүгө даярбыз. Бул убактылуу ооруканаларда бардык шарттар түзүлүп, ар биринде реанимация бөлүмү болот. Райымбек Матраимовдун атынан 10 жасалма дем алдыруучу аппараттарды ИВЛ, 500 кислороддук концентраторлордо, 2 портативдүү рентген аппаратын жана ошондой эле 50 кандагы кислородду текшерүүчү оксиметрлерди, 200 дарыгерлерди коргонуучу костюмдары сатылып алынды. Андан тышкары дарыгерлердин айлыктары, оорулуулардын жана медицина кызматкерлеринин 3 мал тамагы фонд тарабынан камсыздалат. Ош шаарында кошумча 500 орун даярдалып, медициналык стационардык борбор ишке кирет. Ош шаарында пневмония жана коронавируска кабылгандарды дарылоо үчүн кошумча 500дөн ашуун орундар даярдалууда деп Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев билдирди. Шаар мэри ар кандай кырдаалга даяр туруу керектигин айтып, оор бейтаптар, жеңил жана орто абалдагы бейтаптар үчүн орундар даярдалуусу керектигин баса белгиледи. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов борбор калаанын 4 районунда ачылган күндүзгү медициналык борборлордун иши менен таанышып жүрөт. Бул тууралуу мэриянын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев бүгүн 5-июлда билдирип, сүрөттөр менен бөлүштү. Анда мэрдин стационарлардагы бейтаптардын абалы менен таанышып жатканын, дарыгерлер менен сүйлөшүп жатканын көрүүгө болот. Буга чейин Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматовдон коронавирус аныкталып, дарылануудан 10 күндөн кийин кайрадан жумушка чыкканын билебиз. Вируска каршы дарыларды сынап жатканда Ремдесивир дарысы гана COVID-19га жакшы натыйжаларды көрсөттү. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башкы изилдөөчүсү Сумиясова Минатан билдирди деп жазышат чет элдик басылмалар. Адистин айтымында бейтаптардын ооруканага кайрылуусун азайтууда Ремдесивир натыйжалуулугун көрсөткөнү менен коронавирустан каза болууну азайткан эмес. Изилдөө учурунда бул дарыны ичип жаткан бейтаптар тезирээк айыкканын айтышкан. Тагыраак айтканда, Ремдесивирди
спиртті ичкендер 11 күндө айыкса, бул каражатты колдонбогондордун орну жеңип чыгуусуна 15 күн керектелген. Ремдесивир алгач гепатит С жана респиратордук синцитиалдык вирусту дарылоо үчүн тесттин бир бөлүгү катары иштелип чыккан. Ошондой эле эболону дарылоо үчүн иштелип чыккан. Буга чейин Кытай, Малайзия, Чехияда, АКШда коронавируска каршы ремдесивир дарысын колдонушкан. Ал эми Мексикада ремдесивир дарысы коронавируска каршы күрөшүүдө өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөткөнү айтылган. Өкмөт 500 мобилдик кычкылтек концентраторун сатып алды. Алар бүгүн чартердик катта менен Кытай Эл Республикасынан алынып келинди. Бул тууралуу бүгүн 5-июлда өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин өкмөт тарабынан кычкылтек концентраторлорун жана пульсосметрлерди сатып алууга 50 миллион сом бөлүнгөн. Мобилдик кычкылтек концентраторлорун сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр аптанын башында башталган. Тышкы иштер министрлигинин Кыргыз өлкөсүнүн Кытайдагы элчилигинин ыкчам ишинин натыйжасында мобилдик концентраторлор кыска мөөнөттө республикага жеткирилди. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдиргендей, бүгүн кычкылтек концентраторлорунун биринчи партиясы 500 дана келди. Кийинки 500 данасы өлкөгө келерки аптада жеткирилет. Ырчы Анжелика башында турган ыктыярчылар аз убакыт ичинде $85,000 жакын каражат чогулта алышкан. Бул тууралуу ырчы видео отчет даярдап, чогулган акча эмнеге жана кайда жумшаларын айтып берген. Анын айтымында топтолгон каражатка кычкылтек концентраторлорун алууга буйрутма беришти. Буга чейин жеке ишкер Адылбек Асанов кычкылтек концентраторлорун алууну демилгелеп, 70 дана жабдыкка буйрутма бергенин, буйруса келе жаткан аптада жабдыктар өлкөгө жеткирилерин айткан. Ишкердин демилгеси ырчы Мирбек Атабеков дагы колдоп, үй бүлөсүнүн атынан 2 жабдыкка каражат которгон. Бүгүн 5-июлда Орусиянын Оренбург жана Самара областарынан жалпы 1496 кыргыз жараны өлкөгө жөнөтүлдү. Аларды мекенге кайтарууга 31 автобус уюштурулганын Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Жүргүнчүлөрдүн арасында кичинекей балдар бар 21 27 улгайган мекендештер бар. Өлкөгө жиберилгендердин тезмесине Оренбург облусунун Соль-Илецк районундагы лагердеги чатырларда, Самара облусунун Маштакова көзөмөл өткөрүү бекетинин жанында топтолгон жарандар кирди. Депутат Алтынбек Сулайманов Орусиядан Кыргыз өлкөсүнө келип жардам бере турган дарыгерлердин чыгымын мойнуна алды. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Элибиздин башына оор күндөр түшкөндө биздин чет жердеги мекендештерибиз өздөрү кыйналып жатканына карабай уюшуп, жалпы дарыгерлер өз ара чогулуп үй бүлөсүнүн жумушун таштап Кыргыз өлкөсүнө бекер жардам берүү үчүн өз ыктыяры менен келе жатышат. Бул иш-чараны уюштургандардан Эльвира Өмүралиева мекендештерибиз, Нургүл Камбаралиева, Нурлес Токебаевтар бар деп белгилеген. 2 жыл мурда социалдык фонд төшүндүрмө берип, Кыргыз Республикасынын жараны өз мекенинде 10 жыл иштеп, андан соң Туркияда 15 жыл эмгектенип пенсияга чыкса, Кыргызстан 10 жыл, Туркия 15 жылдык пенсиясын төлөмөк. Туркиянын аймагында иштеген кыргызстандыктар эми пенсия жана жөлөк пул ала алышат. Бул тууралуу Кыргызстандын аталган мамлекеттеги элчилигинен билдиришти. 2-июлда Кыргызстан менен Туркия өкмөтүнүн ортосундагы социалдык камсыздандыруу боюнча макулдашуусу күчүнө кирди. Аталган чечимге үстүбүздөгү жылдын апрель айында алгач Режеп Тайып Эрдоган кол койгон. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти 2019 жылдын январь айында ратификациялаган. Айбек Баеков мурда башкы прокурор жана Конституциялык соттун төрайымы, андан сырткары жогорку кеңештин биринчи вице-спикери болгон Чолпон Баекованын уулу. Ички иштер министрликтин Октябрь райондук көзөт кызматынын көзөт бөлүмүнүн жетекчиси Айбек Баеков каза болду. Бул тууралуу Ички иштер министрликтин мамлекеттик адистештирилген көзөт кызматынын башкы башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Баеков 50 жашта эле алдын ала берилген маалыматтарга караганда пневмониядан каза болду деп айтылат. Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаевдин апасы Асымбүбү Ташыбаева 79 жаш курагында дүйнө салды. Асымбүбү Ташыбаева 41-жылы 12 майда Нарын облусунун Актала районунда туулган. Өмүрүнүн соңуна чейин мугалимдик кесипти аркалап 50 жылдан ашык физика математика сабагынан балдарга билим берди. Асымбүбү Ташыбаева Баатыр эне ордени менен сыйланган. Эл агартуунун төш белгисине ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими намына татыган. Асымбүбү апанын артында 7 баласы, 23 небереси, 14 чөбөрөсү калды.
Чүй облусунун аймагында 21 стационар ачылып, анда корч респиратордук вирустук инфекция жана пневмониянын жеңил жана орто формасы менен ооруган бейтаптарды дарылоо, ийне саюу көрсөтмө кеңештерди берүү боюнча иштер жүргүзүлөт. Бул тууралуу өкмөттүн аталган облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак Кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.